тарапташтарым биримдикке киргениме аябай мындай ызаланышып, аябай капа болушуп, мен өзүмө дагы жеке мындай кат куржунума дагы ар кандай кароолуулар болуп атты. Ошол эле Сооронбай Шарипович тарабынан мага сунуш түштү. Ушул биз партия түзүп атабыз. Партияга таза адамдарды топтойбуз. Ошол партияны жетектеп сап башында бар деп ачык эле айткан. Эл ушунчалык кыйналды дагы, ушул эмне болсо да бир өзгөрүү болсунчу деп. Орустар айтмакчы, хуже уже не будет деп калды да. Ушул жерден эң биринчи чоң катачылык ушул жерден кетти да. Чынын айтканда мен күтүүм ушундай болгон. Мекеним Кыргызстан, балким ушул финишке чейин жетпей, бир жума калгандабы, 10 күн калгандабы, ушу сатып алуулардын кесепетинен четтетилди деп, чыгып калат деп мен толук ишенимим бар болчу. Амансыздарбы Супер ТВ каналынын көрөрмандары, назарыңыздарда кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бул берүүнүн алкагында салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин сырдашабыз, сыйлашабыз, балким чырдашып да кетебиз. Студияда мен Шайиста Шатманова жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, социалдык өнүктүрүү министрлигинин мурдагы башчысы, мурдагы чекист жана жөн эле кызыктуу инсан Улукбек Кочкоров болмокчу. Улукбек байке, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Рахмат. Сиз менен маектешүүгө даярданып жатып, мен аябай ойлондум да. Сизди баррикаданын кайсы жагында алып барыш керек дегендичи. Коррупциялык бийликти, адилетсиз бийликти колдогон, ошол командада болгон адамбы, же болбосо элге айтары бар, жасай ала турган иши бар инсанбы? Улукбек Кочкоров деген ким? Биринчи ошол сөздөн баштасак. Мен өзүм табитимден мындай кандай десем, олигархтарга же коррупционерлерге же ушул такай кызматта жүргөн саясатчыларга өзүмдү эч качан кошпойм. Тескерисинче мен дайыма ушул адилеттүүлүк жакта жана элдин кызыкчылыгы жагында деп билем. Мына парламент 5-чакырылышта парламентте болгондо дагы менин ишмердүүлүгүм менен тааныш болгон адамдар, андан кийин мына эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри болгондо дагы кылган иштерибизден элдер баа бере алат деп билем. Мен айткандай баа бере алат деп билем. Эгер андай болсо, жакын аралыкта сиз Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүндө министр болдуңуз. Андан кийин Асылбек Жээнбековдун партиясында парламенттик шайлоого бардыңыз да. Болгондо да биринчи сапта башка адам болчу, бирок мындай коомчулуктун кабыл алуусунда лидер катары сиз кабыл алынаттыңыз да. Анан ошондой партияга, ошондой адамдарга кимдин чакыруусу менен барып калдыңыз? Кандай максатты көздөп бардыңыз? Эмеде өкмөткө и шайлоого? Жакшы болот. Мына көп менин тарапташтарым биримдикке киргениме аябай мындай ызаланышып, аябай капа болушуп, мен өзүмө дагы жеке мындай кат куржунума дагы ар кандай кароолуулар болуп атты, туура эмес кылдыңыз деп да. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Мен 17-жылы ошол эле Сооронбай Шариповичке оппонент болуп чыккам. Ошол Сооронбай Шарипович тарабынан анын тегерегиндеги адамдар бир топ жолугушуулар болуп, биздин командада бол дегенине карабастан мен өзүмө алыскы бир максат койдум. Ошол максатты же ошол жолду качандыр бир арытып башташым керек, басып өтүп деп мен 17-жылы ушул максатты коюп, ушул максатыма карай жол тартканмын десем болот. Анан шайлоо өттү, шайлоо өткөндөн кийин, бир жыл өткөндөн кийин Сооронбай Шарипович мени жумушка чакырды. Сен дагы эл үчүн кызмат кылам деп жүргөн жигиттердин бирисиң, келе мына министрликти тартып бер. Мен колуңдан келет, мен сага ишенем, билем, тажрыйбаң дагы, билимиң дагы жеткиликтүү, мен сага ишенип атам, ушул жакты тартып бер деди. Келип иштедим 2 жыл. Кече күнү эле мен бийликке сатылгандай айтып атат да, мен 2 жыл министр болуп иштедим. Кудайыма шүгүр, ушул 2 жыл такайынан мына сурамчылоолордон ар кандай мына жылына бир 10дон интернет ресурстан, ошол эле Facebooktан жана башка социалдык желелерден сурамчылоо кылганда мыкты министр деп аталдым да. Эл үчүн кылган кызматымды эл баалады десем болот. Анан булар
ошол эле Сооронбай Шарипович тарабынан мага сунуш түштү. Ошол биз партия түзүп атабыз. Партияга таза адамдарды топтойбуз. Ошол партияны жетектеп сап башында бар деп ачык эле айткан. Мен азыр айтып кое берсем болот. Сенин ордуң бул министрликте эмес деп. Ушундай бир ишарат берди. Өкмөт жетектеп калуу ыктымалдыгын бар эле. Чынын айтыш керек муну азыр. Андан кийин дагы ошол биздин партияда ошол политсоветте болгон, ошол партиянын жетекчиликте турган жигиттер дагы мага ушундай сөздөр болуп атат. Балким сиз өкмөт жетектеп калышыңыз ыктымал деп. Албетте мен өзүмдүн мына кылып аткан ишмердүүлүгүмдө өзүбүздүн атайын бир пландар бар. Айтып кетишим керек, бүгүн 80% калкыбыз жакырчылыкта жашайт. Миллиондон ашуун адамдарыбыз бүгүн насыя алып, кыйналып жүрөт, төлөй албайт. Миллиондогон жарандарыбыз сыртта жүрөт. Ошонун баарын көрүп туруп, тилекке каршы министр болгондо эле көп нерсени чечет дейт, бирок министр көп нерсени чече албайт. Себеби кандайдыр бир демилгени алып чыгып, аны өкмөттүн мындай чечими менен, токтому менен кабыл алыш керек да. А мен 2 жылда элементардуу мындай логикага, мындай кандай десем бир түшүнүктүү эле бир элдин кандайдыр бир мүдөөсүнү чечкен, көйгөйүн чечкен маселелерди дагы кээ бир учурда 1,5 жыл, 2 жылга чейин ушул токтомду өткөзүүнүн үстүндө жүрдүк да. Чоюлуп кетип атты. Ошондой карама каршылык, ошончолук бут тосуу. Анан мен бир бүтүмгө келдим да. Кыргызстанда бийлик, анын ичинде өкмөт азыркы иштеп атканда иштесе, мына 30 жыл эмне үчүн өнүкпөй атабыз деп айтып атабыз. Дагы 30 жыл өнүкпөшүнө мен көзүм жетти. Себеби ушунчалык баягы интригалар же болбосом кандай десем, бардык эле өзүнүн кызыкчылыгы менен же болбосом кандайдыр бир маселени чечкиси келбеген, баягы башыны жерге салып алса, баягы көзүм көрбөсө артымды бөрү жесин деген позиция менен келет да. Элде болгон көйгөйдү алып чыгып ошону чечүү боюнча эч кандай иштер жүргүзүлбөйт. Сен алып чыксаң эми жөн эле койчу, биз тигиндей мындай деп ушундай маселелер көп. Ошондуктан атайын программада жазып чыкканбыз. Мына мен азыр айтышым керек. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри дегенде көпчүлүк ойлойт, ушу аярлуу катмарга баягы пособие мамлекет тарабынан бөлүнгөн жөлөк пулдарды эле жеткирип берген министрлик деп да. Жок, андай эмес. Социалдык өнүктүрүү министри бул калктын жашоо деңгээлин көтөрүү, мындайча айтканда жакырчылыкты жоюу боюнча дагы бирден бир эң чоң милдеттери, бирок тилекке каршы бул багытта саясат жүргүзүлбөй келген. 4 март 2019 жылы биз чоң программаны жазып чыгып, премьер-министр Абылгазиевке сунуштап презентация кылганбыз. Мына сиз Единство, доверие, созидание деген 5 жылдык өкмөттүн программасы бар болчу, жогорку кеңеште бекитип берген. Ошол программанын алкагында бир мындай индикатор бар болчу да, жыл сайын Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 1%га төмөндөш керек деген. Ага жооптуу кылып биздин министрликти байлашкан. Ошондуктан мен айткам, эгерде жакырчылыктан чыгарабыз десеңер, муну программаны ишке ашырыш керек деп. Ал эми мына жумушсуздарга 300 сомдон пособие төлөп, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына 800 сомдон пособие төлөп, инвалидтерге 1000 сом, 1,5 сом же 2000 сомдон пенсия пособие төлөп, жакырчылыктан чыгаруу мүмкүн эмес. Жумуш орундарды түзмөйүнчө жакырчылыкты жоюу такыр эле мүмкүн эмес деп чоң программа жазып чыкканбыз, бирок тилекке каршы Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтин дагы мындай саясий эрки жеткен жок. Андан кийинки жетекчилер дагы буга мындай көңүлдөнбөдү десем болот. Кача өз убагында мен презентация кылганда аябай сонун программа экен, муну батыраак ишке киргизишибиз керек деп айтып жүргөн. Анан Сооронбай Шариповичке барганда дагы ал айтты, мына шайлоого баргыла, шайлоодо келгенден кийин ушул программаны өзүң ишке ашыр деп ушундай сөз айткан. Ошондон мен баргам. Мен барсам, ошол жерде министр болуп иштеп аткандагы калктын, мына кеңирээк калктын, анын ичинен аярлуу катмардагы калктын жашоо менен өтө мындай жакын тааныш болгон чиновник катары мен ушул элдин кызыкчылыгында ушул программаны ишке ашыруу үчүн баргам. Албетте кийин мен мына 19 августта биздин съезд болду. Ошо 19 августта съездге катышып аткан учурда дагы бизге мындай бүт тазаларды алып атабыз, жакшы адамдарды алып атабыз, жаңы жүздөрдү алып атабыз. Кудайым буйрса, эл үчүн кызмат кыла турган команда түптөп атабыз деп ишендирип келишкен. 16 августта дагы тиги курултайга, съездге катышканда 16 эле кишини көрсөтүштү, 16
Андан кийинкилерди көргөн жокпуз да. Кийин анан арасында ошол эле азыркы бүгүнкү күндөгү чакырылыштагы депутаттар бар экен, дагы башка адамдар бар экен, бирок маселе анда эмес. Мен негизги барганым, мен ушул бир аябай маанилүү, керектүү программа бар. Ошол программаны 2 жылдан бери какпаган эшигим калбады десем болот. Окумуштуулардын арасында, ушул бизнес структуралардын арасында, министерстволордун баарында, Кудайга шүгүр, бирөө бул мындай кандай десем, жөндөмсүз же жарабаган программа деп айткан жок. Бардыгы тескерисинче кээ бир ушул доктор, науктар мындай эмне үчүн биз ушуга акылыбыз жетпептир деген дагы мындай өз пикирлерин айтып атат. Демек сиз ошо биримдикке кошулууңуздун негизги мындай себеби жөнү катары да, ошол сизге биринчиден эртеңкиге ошол өкмөттү курап, анан колуңузда бийлик болуп, то есть чечим кабыл алууга бийлик керек болду, ошон үчүн бардыңыз. Экинчиден, Жээнбековдун командасы эме парламентке өтөөрүнө көзүңүз жетти, ошондой гарантия болдубу сизде? Туура, ал жагынан дагы мен чын эле айтышым керек. Мына кээ бир партияларга 200 000 доллар сурашып, ошол эле оппозициялык партияга 200 000 доллар бере албагандыгымдан мени тизмеден артка таштап койду деп ызы-чуулар чыкпадыбы? Эми атын айтпай эле коеюн. Кеңири калк билет анычы. Ызы-чуу болгон ошол. Мына мен муну айтышым керек. Бүгүн тилекке каршы биздин шайлоо системабыз ушундай түзүлгөн, акчалуулар гана бийликке келе турган болуп түзүлгөн да. Биз бул шайлоо системасын толугу менен түп тамыры менен жоюп өзгөртмөйүнчө бул көрүнүштөр боло берет. Ошондуктан мисалы үчүн бүгүн мен айтып кетпедимби, шайлоо системабыз акчага гана байланган деп. Бисмилля дегенде эле партия 5 миллион сом күрөт төгүш керек болчу, туурабы? Андан сырткары мына көчөдөгү баннерлерди илүү үчүн баннердин арендасы бир айга ошол шайлоо учурунда 1000 доллардан 10 000 долларга чейин. Канча деген баннерлер эбегейсиз чоң акча да. Мындан кийин ошол эле телевидение, радиого 1 минутасы 137 000 сомго чейин рекламалар чыгып атты. Анын бардыгы кимге суроо талапты жаратат? Акчалууларга. Партиялардын бардыгы ошол иш-чараларды жүргүзүш үчүн акчалуу гана адамдар керек деп туруп, коррупционер болобу, контрабандисти болобу, же болсо наркомафия менен заниматься эткени барбы? Иши кылса айтор карасыбы, агыбы, бардыгы акчасы болсо келсин деген системаны түзүп алганбыз да. Андан кийин ошол эле агитаторлор институтуну бүгүн мындай чексиз алса болот да. Каалашыңча, акчаң жетишинче алса болот. Ал эми ошол эле учурда агитаторлор эмне иш кылып атат? 10 000, 15 000, 20 000ден айлык алып, алар болгону үймө-үй кирип, коррупциянын жолун ачып атат десем болот. Үймө-үй жүрүп, ар бир добушка 2 000ден, 3 000ден, 4 000ден беребиз. Паспорттарды чогултуп, ошол мынау системадан айрылмайынча биз азыр талкуулар көп болуп атпайбы? Мажоритарный болсун, пропорциональный деп. Анын бардыгы мааниси жок, эгерде биз акча менен кайра эле байлап койсок. Эртең деле ошол бир мандаттуу болгондо деле акча сатып ала бер, каалашыңча агитатор иштей бер дей турган болсок, анда адилеттүү парламентти биз эч качан ала албайбыз. Кандай выход көрүп атасыз ошондон? Кандай выход көрүп атам? Биринчиден, агитаторларды институттун толугу менен жоюш керек. Жаңы коррупция кылып, үймө-үй жүрүп, паспорт топтоп, акча таратып жүргөндөрдү баарын жоюш керек. Экинчиден, мынау көчөдөгү иленген бардык рекламаларды жок кылыш керек. Миллиондогон, миллиарддаган акчалар ысырап болуп атат. Анан үчүнчүдөн телевидение, радиода дагы мен бир-эки телевидениеда айтсам ушул жерин кыркып коюптур. Бирок телевидение, радиодо дагы болгон рекламаларды толугу менен жоюш керек. Жалаң гана дебаттар. Телевидение, радиода дебаттар менен, программа менен ошол талапкерлердин деңгээлин көрөлү, эртең эл үчүн сунуштаган программасыны талкуулайлы. Ошондо чыныгы мыкты адамдар келет. Экинчиден, партияга тизмекке кирген адамдардын 120-чы орунда болобу, канчанчы орунда болсо дагы тандап добуш бере турган болгондо чыныгы мыкты адамдар келет. Себеби бүгүнкү күндө алдыңкылар, мисал үчүн 20 орун алса, алдыңкы 20 орундуктар келип атпайбы? Анан ошол биринчи десяткага кээ бир партияларга $1 000 000 берген адамдар бар.
Мен баягы үйүмдө жатып эле $1 миллион акчаны берип коюп келип, эртең ошо бизнесимди, топтогон акчамды кайра көбөйтүү боюнча аракет көрөм дегендей адамдар бар. Ошондой адамдар өтпөй турган шарт түзүшүбүз керек да. Ошол тизменин ичинде 200ге чейин мына тизмектегенге болот. 200-орунда турса дагы чыныгы жакшы жигиттер болгон болсо, жакшы биздин татыктуу кыздар болгон болсо, добуш алып келе ала турган болгондо, күчтүү парламент болот да, күчтүү парламент келгенден кийин ар кандай туура эмес, адилетсиз чечимдерге жол бербейт. Бүгүн мына бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар бир чоң акчанын аркасында криминал турат. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Туура. Эң безобидный салыктан качуу. А так контрабанда, коррупция, злоупотребление, же болбосо ошол эле наркотрафиктин акчалары, каралардын баягы тоноп талаган акчалары, ошонун баардыгы жатат. Андай адамдар келгенден кийин эртең парламентте эмне болуп атат? Ошол эле прокуратура, СМБ, финполиция же милициясы чакырып туруп эле, сенин артыңда мынандай иштер бар. Мына биздин айтканды кыласың дегенде, хоп майли болуп туруп бүт иштер болуп атат. Илип алып атат. Мына көрдүңүзбү, азыр мына 7-6 чакырылыш боюнча аябай сын пикирлер көп. Атамбаевга кандай кызмат кылды? Андан кийинки президентке ошондой кызмат кылды. Азыркы убактынча келген жетекчиге да ошондой кызмат кылып атат. Эртең башка адам келсе, ага дагы ушундай кызмат кыла берет. Булар өздөрүнүн сөзүн айта албайт, себеби мындай бизнестен келген адамдар, же болбосо кандайдыр бир чоң акчасы бар адамдар ошол байлыгымды тарттырып койбойын, бизнесимди тарттырып койбойын, же болбосо эртең мыйзам чегинде жооп берип калбайын деген максатта булар инстинкт самосохранения иштейт дагы, булар каалаган чечимди кабыл алып берет. Ошондуктан биз сунуштап атабыз, келгиле чыныгы адилеттүүлүктү камсыз кыла турган болсок, анда ошондой күчтүү адамдарды алып келели. Ошол күчтүү парламент, күчтүү өкмөттү түптөсүн, программасы бар, чыныгы мыкты адамдарды министр койсун, премьер-министр койсун, ошол эле сотторду, адилеттүү сотторду алып келсин, ошол эле башкы прокурорду бирөөдүн бир тууганы эмес, чыныгы ошол прокуратура системасында авторитети бар. Эртең мыйзамдуулукту, темирдей тартипти орното турган башкы прокурорду алып келсин. Ошол эле жогорку сотко адилеттүү болгон, ошол эч бир кыйшаюусуз мыйзамдын чегинде иш алып бара турган адамдарды түптөйт деп ишенем. Ошондо Кыргызстанда өнүгүү системасы. Акча тууралуу сөз кылып калдыңыз. Кечээ күнү УКМК Курманбек Тыканбаевди президент Жээнбековдун да жогорку кеңештеги өкүлүн кармаганы жарыяланды да. Ал жерде УКМКнын пресс-релизинде айтылып атат. Кайсы бир мамлекеттик маанилүү ишканадан 7 миллион сом алган, кыйнап алган, жөн эмес, жана кызматтан бошотом деп жетекчисин коркутуу менен да анан аны шайлоого иштеткен деп атышат да. Анан эми Дыканбаев кайсы партияга иштетти деген сөз мындай коомчулук өзү мындай эле алып туруп эле биримдикке иштет деп чечип койду. Анан ошондо биримдик партиясы ушундай жол менен акча чогултту эле. Сиз кандай кабыл алдыңыз ошол кечээкү окуяны? Сизде андай мындай чочулоо жокпу? Эртең ошол тергөөлөрдүн эпкени мага да тиет деген. Жок, Кудай сактасын, мен мына Кудай алдында тазамын деп, кандайдыр бир мамлекеттик ишканадан акча алып, өзүм шайлоо немеге үгүт иштериме иштеткен жерим жок. Мен бир нерсени такдан айта алам. Биз мына Баткен, эми мындай бизде партиялык тизме болгону менен ар бир кандидат өзүнүн жооптуу региону, аймагы болот. Мен мына ушу Баткенде иштедик, Баткенде андай иштер болгон жок деп мен ачык айкын айта алам. Сатып алуулар, башкалар. Ошол эле Баткен областын айтам да, ошол эле Лейлектен иштеген, ошол эле Кадамжайдан иштеген биздин талапкерлерге мен толугу менен кепилдик берем. Булар өз аракети менен добушун алды. Ал эми башка жактарда эмне болуп атканын албетте мен буга жооп бере албайм. 2-октябрда акыркы баягы дебат күнүндө шайлоого бир күн калган учурда дагы мен дебаттан кайрылып айткам, акчаңа сатпагыла деп. Себеби добуш саткан бул арам. Сатып алган адамга дагы, саткан адамга да деп. Ошондуктан мен бул жагынан жүзүм жарык деп айта алам. Анда ошо 4-октябрь күндөгү парламенттик шайлоого кайтсак, ал күнү
аябай көп мыйзам бузуулар, эреже бузуулар катталды да, жөн эле мындай сөз иретинде эмес, катталды, протоколдор түзүлдү. Алардын арасында биримдик деп белгиленген, алдын ала белгиленген бюллетендерди көчөдө таратып жүргөн видеого чейин чыкты да. Ошол видеолорду көргөндө сиз негизи шайлоо күнү демек Баткенде болчусуз, кандай абалда калдыңыз? Үгүтчүлөргө ачууландыңызбы? Уруштуңарбы үгүтчүлөр? Партия эмне кылды ошондой учурларда? Жок, эми ар бир талапкер өзүнүн баягы жооптуу аймагында өзү үчүн баягы добуш алып келүү үчүн жооп берет аракетинде болуп калды да. Чынын айтсам, азыр мына сиз айткан факт боюнча мен укпаптырмын да, көрбөптүрмүн да. Видео чыккан ошол күнү. Бирок мен чынын айтайын, мына колумду жүрөккө коюп айта алам, ал видеону мен көргөн жокмун. Бирок сатуу алуулар болгондугу боюнча мен кабардармын, чындыгында эле. Мына форма 2 боюнча дагы ар кандай мындай наразылыктар айтылып атпайбы? Бирок форма 2де мисал үчүн да ушул биздин эле партиянын жана башка партиялардагы талапкерлер, бизнесмен талапкерлер бар да. Бул жерде ишканасы бар, ал жерде 1000 адам иштейт. Дагы башка жерде ишканасы бар, ал жерде дагы бир 500-1000 адам иштейт. Анан ошолор өзүнүн колундагы адамдарды башка баягы өзүгө бөлүнгөн округ бар да. Ошол округдагы шайлоо участкаларына форма 2 менен ташыгандары болгон. Акча бериппи же өзүнүн иштегендиги үчүн өзүнүн баягы жетекчисине бердиби, аны биле албайт экем. Бирок андайлар көз караштар болду. Бирок эми ушуну менен азыр бардыгын эле жокко чыгарып салбадык, азыр жаңы мыйзам кабыл алып. Бирок 500 миңге жакын Бишкекте, бүгүн Бишкектин тегерегинде мына ички миграция менен өзүнүн көртөрлүк менен келип жашап аткандар бар. Алардын укугуну бузуп койдук да биз бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө ошол эле Баткенден, Оштон, Жалал Абадтан, Нарын, Таластан келген биздин бул жакта күнүмдүк жашоосу үчүн базарга чыгып же дагы бирдеме кылып иштеп аткан адамдарыбыздын укугуну чектеп койдук бүгүн. Алар добуш бере албайт. Себеби пропискасы ошол жакта болсо, ошол жака барып гана бере турган болуп калды да. Бул да биз баягы орустар айтат го, от крайности к крайности деп да. Бир демеден бир жака өтүп, ушуну бир ойлонбогон иштерди биз аябай көп кылып атабыз да. Мындай сөзгө кошуласызбы? Сооронбай Жээнбеков форма 2-нин негизинде шайланып келип, форма 2-нин негизинде жумуштан бийликтен айдалды дегенге. Себеби ошол 2017-жылы сиз дагы катышкансыз президенттик жарышка. Ошол жылы неме СМИлердин бирөөсү, бир агенттик жана Самара деген сайт жөнүндө айтып ызылдап кала берди, эч кандай реакция болгон эмес да. Мындай бүгүнкү күндөгү быйылкы жылдагы шайлоодо расмийлешип калган форма 2 аракети менен ошол окуя окшош эле нерсе болчу да. Кошуласызбы ошого? Сиз катыштыңыз да, кандидат катары? Катыштым. Мен бир нерсени азыр айтып коюшум керек. Кыргызстанда жаңа айтып кетпедимби? Бийликке жөнөкөй адамдар келе албай турган, жалаң гана акчалуулар келе турган система түзүлгөн деп. Жана мен бир нерсеге ынандым. Бүгүнкү күндө ушул элита, мындайча айтканда тырмакчадагы элита адам элдин жашоо деңгээлини оң болушуна кызыктар эмес экенин мен ишендим. Себеби мына мамлекетте өнүгүү болуп, элибиз ток бейил болуп, жашоосу жакшырса, ошол 2000 сом, 3000 сом же 5000 сомго болсун 10 000 сомго добуш бербей, сатылбай турган болуп калса, өтүш ыктымалдыгы жок болуп калат деп, ушул элдин дагы мындай полуголодный, ачка болгондугу буларга мындай туура экен да, мындай ушундай болсо деп көздөйт экен. Ошондуктан мына биздин системаны өзгөртпөй аткандыгы ошондон болуп атат да. Кайра тескерисинче баягы шайлоо немесини фондун 300 миллионго чейин көбөйтүп, колдон келишинче расмий түрдө сатып ала бер деп, анан мынандай форма 2лерди киргизип, анан сатып алуулар. Мындай караганда биздин шайлоо процесси тиги неменин ичинде жакшы эле жүрөт. Шайлоо участкасында таза жакшы. Эсептегени да бүгүнкү күндө баары жакшы. Бул жерден ошол эле ОБСЕ болобу, башка эл аралык институттар болобу, туура баасын берип келе жатат. Бирок баленин баары сыртта болуп атпайбы? Ошол эле агитаторлор үймө-үй жүрүп акча таратканда болуп атпайбы? Ошол нерселерди биз иретке келеттирип отурган болсок, конституцияны да өзгөртүүнүн кереги жок.
Бүгүн конституция болуп, эки тарап болуп, элди бөлүп ызычуу болуп атабыз. Кереги жок анын баары. Болгон эле жаңы мен айткан акча талап кылган процедураларды шайлоодон алып салсак эле жакшына гана болот. Анан эң негизгиси преференциальный голосованияны киргизели. 120-нын ичинен 200-нün ичинен каалаганды шайлап ала турган. Өз ордуна түшөт. Мына ишенип коюңуз мага. Эл тизмеден дагы тандашы керек деп атасыз да. Ооба. Демени жана айттыңыз, күчтүү парламент шайлашыбыз керек, анан күчтүү өкмөт курайт деп. Азыр болсо өкмөттү президент курасын деген сунуш болуп атат да. Конституциянын жаңы долбооруна сиз кошулуп атасыз, ошого? Эл ушунчалык кыйналды дагы, ушул эмне болсо да бир өзгөрүү болсунчу деп. Орустар айтмакчы, хуже уже не будет деп калды да. Мындан жаман болушу мүмкүн эмес. Уже кыйналганыбыз чегине жетти. Эмне болсо дагы ушул башка ушул эгерде бир хан келип, ушул хан өзгөртө турган болсо, анысына деле мейли деп атат да. Мына кредиттен кыйналган, күнүмдүк жашоодон кыйналган, мына кышта көмүр сатып ала албаган элдер, кыйналган эл бүгүн айтып атат да, эмне болсо ошол болсун. Ханы келеби башкасы. Оңдосо эле болду деп калды да. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүн элди ушунчалык баягы жетер жерине жеткирип койдук дагы, ел ушундай өзгөрүүнү талап кылып атат да. Ел өзү деле түшүнбөй атат. Бизге президенттик башкаруу керекпи, парламенттикпи, же курултайы керекпи, же жогорку кенеше керекпи? Аны баардыгын уже экинчи планга өтүп кетти да. Бүгүн ушул биздин жашообузду оңдосоң, жумуш орундарды түзүп берсеңер, биздин мына кредиттен кутулсаңар, канча деген адамдар мына тентип жүрөт, ошолор балдарыбыз, кыздарыбыз кайтып келсе экен ошо өздөрүнүн балдарына. 107 000 бала бүгүн жетим өсүп атат. Ата-энелери тирүү туруп, ошол эле Россия, Казакстанда жүрүшөт, балдары болсо туугандарында кыйналып жашап атат. 107 000 бала. Ошол неберелерибизди балдарыбыз өзү келип караса экен, ушу көзүбүздүн алдыбызда кайсы күнү өлүгү келет дебестен, өзүбүздүн алдыбызда иштесе экен, балдарын жакшы тарбияласа экен деген эл бүгүн баардыгына макул болуп калды. Ал эми мына конституция боюнча айта турган болсок, албетте эбегейсиз чоң укуктар, бул эбегейсиз чоң жоопкерчилик. Мындай укукту алгандан кийин, эгерде жаңы элдин күткөн мүдөөсү ишке ашпай турган болсо, мурдагыдай эл көпкө күтпөйт. 1 жыл, 2 жылда күтпөйт. Эгерде ушундай конституция өтүп кете турган болсо, 6 айда өзгөрүү болбосо, кайра дагы төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн. Толук ыктымал. Ошондуктан мен ойлойт элем, азыр биринчи кезекте азыр парламентти өтө сапаттуу парламентти түптөп алсак, биринчи кезекте. Ошол парламентке жаңы мен айткандай акчалуулар эмес, чыныгы элдин ишенимине ээ болгон адамдарды алып келе турган болсок, ошол жерден бир жакшы конституция жаралышы мүмкүн. Муну жок эле дегенде бир 6 ай талкуулап башка кылып, ага чейин жаңы адилеттүү парламент, же болбосо күчтүү кесипкөй парламент, кесипкөй өкмөттү түптөп, элдин кичине болсо дагы жашоосунун оңдолуусу жагына шарт түзүп берип турат. Андан кийин уже шашпай отуруп конституцияны талкуулап, элдин 2-3 вариантты кылып, мынау президенттик болгондо мынандай болот, парламенттик болгондо мынандай болот, анан аралашма болгондо мындай деп 3 проект конституцияны жазып, анан атайын кызыктар топтор ошону кеңири элге жеткизип, анан ошондон кийин референдумга коюп, үчөөнү 3 вариант боюнча дагы кеңири маалымат алгандан кийин элге коюп берсек туура болгудай. Бүгүн эл эмоция менен чечим кылып атат, эмоция менен. Здравый смысл жок мындай айтканда да. Ушу айтып атпайм, ушунчалык кыйналдык, эми мындан жаман болбосо керек. Ушул үмүт артып, буга чейин мына 30 жылда оңолбогон, балким ушул оңдоп калабы деген ушундай күтүүлөр болуп атат да. Бирок жаңгындай ойлонулган иштер эртең эле кайра дагы бир өтө опурталдуу аягы болуп калышы мүмкүн, жыйынтык алып барып коюшу мүмкүн. Сумодо бир ыкма бар экен күрөштүн да. Хатаки коми деп аташат. Ал жерде балбан өзүнүн каршылашын салмагын колдонот да, өзүнүн күчүн эмес, тиги салмакты. Анан ошо парламенттик жарышта 4-октябрда өткөн оппозиция дегидей деле мындай күчтүү оппозиция болгон жок, бирок болду, команда болду. Анан алар бийликтин 3 партиясын жарыштырып коюшту да.
бири менен силерге атандаша турган оппозицияда финансылык дагы административдик дагы ресурс мындай ченели болду да, аларда жок. А силерде аябай күчтүү болду. Анан ошо жарышта оппозиция жок, бири-бириңер менен жарыш баштадыңар да, Мекеним Кыргызстан өзгөчө биримдик экөөнүн ортосунда да. Анан ошентип баратып тең салмактуулукту жоготтуңуздар, бут алдыңардан жерге өчүп кетти да. Кошуласызбы ошол окума? Кошулам. Туш келдиңер. Өзү бийликтин бир эле партиясы болуш керек. Ушул жерден эң биринчи чоң катачылык ушул жерден кетти да. Үчөөнү алып келем деп, 3 жерге баягы өз адамдарын топтогондугу бул чоң мындай калпыстык болду, мындай катачылык болду да. Анан мен ойлойм, бир партияга ставка кылып келгенде эми бул түшүнүктүү бийликтин партиясы. Бирок мына 3 партия тең бийликтик, анан ошону менен келип эле өзүбүз бийлейбиз деген бул жагы чындыгында ашыкча болуп кетти. Бирок эми бул процесстерге дагы бизде таасир этүүчү салмагыбыз жок эле, таасирибиз жок эле. Бирок айттыңызбы ошондой коркунуч бар экенин? Ооба, мен шайлоого чейин эле бул мына Мекеним Кыргызстан боюнча, мен Кыргызстанды мына аларды чынында эле көп деле алган жок. Мен чын айтканда Кыргызстан илишпей деле калышы мүмкүн деген оюм бар болчу. Бирок Кыргызстанда эбегейсиз чоң акча, анан бирок командада да жерлерде добуш ала турган ушу шайлоо процесстерине катышып жүрүп, шайлоодун ыкмаларын билип калган команда топтоп атканын мен көрдүм, билдим. Мен айткан болчумун. Бирок баары жакшы болот деп. Чынын айтканда мен күтүүм ушундай болгон. Мекеним Кыргызстан балким ушул финишке чейин жетпей, бир жума калгандабы, 10 күн калгандабы ушу сатып алуулардын кесепетинен четтетилди деп, оюндан чыгып калат деп мен толук ишеним бар болчу. Толук ишеним бар болчу. Себеби чын айтканда биз мына өзүбүздө болуп аткан, көзүбүз илинген ар кандай ачык айкын сатып алуулардын видеолорундагы биз ушу борбордук штабка жөнөтүп турганбыз. Мынандай иштер болуп атат, бир реакция болобу, болбойбу? Бул боюнча иш-чаралар болобу, болбойбу деп, бирок тилекке каршы болгон жок. Ошонун баары мен ойлойм, ошол 3 жакка ставка жасап, анан неме кылгандыгы албетте бул чоң калпыстык, чоң мүчүлүштүк болду дагы. Ушундай жыйынтыкка алып келди деп ойлойм. Тескерисинче, неме шайлоо үгүт кампаниянын жарышында да эң булганыч, эң катуу компроматтар ал акыркы жумада чыгат да. Адатта ошондой. Анан ошол жерде сиз айтып атасыз, күткөм депчи, ошо шайлоо күнүнө жетпей, балким четтетилип калат деп. Ал четтетилип калуу коркунучу силерге жаралды. Марат Аманкуловдун жанагындай сөзү чыгып кетти. Россияны как бы биздин үйүбүз дегенчи. Сиз ошого мекенчил, улутка күйгөн адам катары аракеттериңиз ошондой жүрөт. Кандай кабыл алдыңыз? Анан ошону чын эле Мекеним Кыргызстан жарыяладыбы интернет желесине? Видеону. Жок, аны ким кылгандыгын мен билбейм. Териштирген жокмун, чын айтканда эми мындай иштер боло берет да. Мындай иштер боло берет. Сөзсүз түрдө оппоненттер бири-бирине ушундай иштерди, иш-чараларды аткарышат. Бирок мына Аманкуловдун айткандыгы боюнча бул мындай болуп атат да. Евразия деп ошол эле өз убагында Кыргыз каганаты болуп 9-кылымдарда Кыргыз каганаты. Бул жагы ошол эле Сибирден баштап бул жагы Венгрияга чейин чоң бир империя болуп келген. Андан кийин Османская империя, башка эң аягы ошо Великая Русь деп ушундай болгон. Биз мына менталитетибиз менен, башка жагыбыз менен бирбиз биринчиден. Экинчиден анан байланыштар ушул Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп. Бардык аласа бересебиз, башкабыз ушул мамлекеттер менен болот. Ошондуктан биз баягы чет өлкөлүк кандайдыр баалуулуктарды алып ошол жака умтулбастан, ушу Евразиядагы баалуулуктарды, ошол эле Союз учурундагы карым-катнаштарды калыбына келтирип, ошол эле Өзбекстан менен, Казакстан менен, Тажикстан менен, мына кошуналар менен жакшы аласа береседе болсо, кирип чыгыш болсо, мына көптөгөн чегарадагы айылдарда биз кыз берип, алардан кыз алып, келин алып ушинтип жүргөн катышыбыздар бар да. Анан ушул мамилелерди оңдоп, ушу Союз учурундагыдай же болбосо мына Европейский Союзда бүгүн 28 мамлекет эркин бири-бирине өтүп, керек болсо тиги валютасы бир, башкалары бир болуп атпайбы? Даже Шенгенде визасы бирөөнүн үйүнө уруксат алсаң, башка үйүнө барганга да уруксат. Ошо сыяктуу мына биз өзүбүздүн кошуналар менен, ушу Евразия чөлкөмүндөгү мамлекеттер менен ушундай бир
мамлекет эмес, ушундай бир мейкиндиктеги уюм куруп анан кеңири кесир жүрсө элибиз деген ой менен айтылган. Бирок ал жерде толугу менен өзүбүздүн баягы кандай десем эгемендүүлүгүбүздөн баш тартып барып кошулуп алайлы деген маселе жок болчу. Анан бул бир жагынан, экинчи жагынан мына маданий баалуулуктар жактан дагы, диний, маданий жактан дагы мына ошол эле бизде болуп аткан коомго бүлүк салган чет өлкөлүк баалуулуктар келип атпайбы? Ошол эле мына Гапар Айтиев атындагы музейде болгон баягы бир аял келип алып көргөзмө. Энеден төрөлгөндөй болуп чыгып алып, анан бул маданияттын туу чокусу, силер анан маданиятты түшүнбөйсүңөр дегендей мындай деген, бул бизге жат нерсе. Бизде ошол эле мына кыргыз, өзбек, тажик, дунган, бул бизде бул Евразия мамлекетинде мындай болгон эмес да. Же болбосо мына мен ошол эле карлар үйүнө, же болбосо жетим балдарга жооп берген министр катары дагы бүгүнкү күндөй кыргыз ата энелер биздин карлар үйдө болгон эмес. Же болбосо биз бүгүнкү күндөй балдарыбыз ар кандай үйлөрдө балдар үйүндө калган эмес. Ушуга окшогон нерселер, бунун баардыгы четтен келген, бизге жат нерселерди ушуну өзүбүздүн баягы баалуулуктарга, маданий болобу, руханий же диний жактанбы биз качан эле жетим балдарыбызды чыгарып башка жака салып койчу элек, туурабы? Туугандар, даже уруусу ошо өздөрү багып алчу эле. Жесир калган аялды ошо бирөөсүнө алып берип, ушинтип карачу элек. Ушуга окшогон. Же болбосо карысы бардын, ырысы бар деп эч качан биз карлар үйгө апарып койгон эмеспиз да. Ушуга окшогон баалуулуктарга кайтып келсек деген мааниде гана Евразиялыкты биз даңазалап чыкканбыз. Анан ушул чөлкөмдөгү элдер бири-бири менен кеңири карым катнашта болсун. Ошол эле экономикасыны жакшы түптөп өстүргөнгө өбөлгө түзүлсүн деп. Мына биз кошуналардын бирөөсү чек арасын жаап койду эле, эмне болду? 15 километрге чейин машинелер толуп, эч жака чыга албай, кыйналып, эл кыйналып атат да. Ушуга окшогон нерселерди жоюу максатында бир Евразия жагында көбүрөөк акцент жасап иш алып барсакпы деген лозунг менен баалуулуктар менен чыккан элек да. Биздин кошуна өлкөлөрдү алып карасак, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, алардын дагы көптөгөн жарандары Орусия менен тыгыз карым катнашта иштеп жүрөт, өзүнүн жанын багып да. Экономикасы байланыштуу, ал эмес бир биримдиктебиз биз. Анан бирок ошолордон мындай мынчалык жанагы биздин үйүбүзгө кайтуучу мал келди дегенчелик деңгээлдеги немелер, кайрылуулар мындай ачыгын айтканда коомчулукта кошумат катары кабыл алынды ал нерсечи. Анан сиздердин партиянын эми түптөөчүсү сиз эмессиз, ошентсе дагы сиздердин партиянын жана евразиялык узун чечмелерси да. Ошону да кошоматчылык катары кабыл алышты да коомчулукчу. Анан ошондой кылбай деле мындай чыныгы эркин өлкөнүн эркин жарандары чогулган партия катары чыксаңыздар, элде мындай салмагыңар азыраак болуп калат беле? Орусияга жагынуу аракети болду? Жок, бул реалдуулукту карашыбыз керек да. Миллиондон ашуун биздин эмгекке жарактуу жарандарыбыз ошол жакта болуп атат. Анын ичинен 350 миң, 400 миңге чейин уже Россиянын мындай жарандыгында алып алган. Биздин да паспортубуз бар, алардын да паспорту бар. Ошол учурда биз ал адамдар менен же болбосо ошол өзүбүздүн адамдарыбызга жакшы бир шарттарды түзүү жагын сөзсүз түрдө ойлонушубуз керек. Ошондуктан анан биз ушуга багыт жасадык. Эми албетте ар бир партия көбүрөөк добуш топтоонун аракетинде болот. Анан партиянын политтехнологдору, ошол эле политсовет ушундай бир багыт менен, лозунгалар менен чыга турган болсок, көбүрөөк добуш алабызбы, элдин баягы күткөнүнө ээ болобузбу деген максатты алып чыкты. Ал эми тиги Аманкуловдун айтканы бул жеке бир адамдын айтканы. Аны бул партиянын же болбосо ошол жердеги ошол партияга кошулган тизмеге кирген же колдогондордун баардыгын ой пикири мындай экен дегенден алыс болушубуз керек. Биз партиябызда дагы күчтүү, эгемендүү мамлекетти түптөйбүз деп бул негизги лозунгуларыбыз болчу. Суверенитетти сактайбыз, келечекте күчтүү баягы эл аралык укукта
объект эмес, субъект болгон мамлекеттерден болобуз деген өзүбүзгө жакшы максаттарды коюп аттанган болчубуз. Немеде шайлоо жыйынтыгында 45-46 мандат алабыз деп күттүңүздөр беле? Күткөнбүз, ооба. Ошондой болот да. 40-45 болот деп, бирок мекеним Кыргызстан боюнча мынча болот деп алар ойлошкон эмес. Эми сүйлөшүп атканда алар ойлоп аткан бир 20га чейин болот го булардыкы деп ойлогон. Бирок мекеним Кыргызстандагы мындай көп алып койду да. Себеби аларда ресурс аябай көп болчу. Финансылык ресурс. Финансылык ресурс албетте бүгүн жакыр болгон мамлекетте эң чечүүчү ролго ээ десем болот. Бүгүн тилекке каршы, эртең эмне болсо ошо болсун. Бүгүн бала мачка турат, ошон же болсо жалаңпыт жүрөт, ошо бутуна бирдеме алып берип коеюн деп элдерибиз ушу менен бар да. Кылычын көтөрүп кыш келатат эртең. Жок дегенде бир тонна көмүр алып коеюнчу ушул акчага. Кимиси жыргатмак эле деген бүгүнкү элдеги болгон маселе көйгөй чечүүчү ролго ээ болуп калды да. 5-октябрь күнү Ала Тоо аянтына бир 20 миңге чукул күндүн аягына барганда ошончо эл чогулуп калды. Алардын манайы аябай агрессивдүү эмес болчу. Башында мен да бар болчумун ал жерде. Анан ал жерде ошо шайлоо жыйынтыгы жокко чыксын деген талап болуп атты да. Башка талаптар 2-3 планда болчу башындачы. Анан ошол маалда бийликтин бир өкүлү чыгып койсо деген ой жаралып аттыбы. Сиз 5-октябрь күнү каякта элеңиз, эмне кылдыңыз? Силердин партияда чочулап чемодан жыйнап баштагандар болдубу, болбоду ошол күнү? Жок, мен өзүм Баткенде болдум. Себеби шайлоодо мен Баткенде болуп, анан 5-6 күнү да мен Баткенде болуп, 6 күнү кечке учуп келдим бул жака. Качуу эч кандай андай эми жамандык кылбаса, бирөөдүн ордобаса, кандай менде эчтеме болгон жок. Анан кимде кандай неме болду, албетте эми хаос болуп атты, башка болуп атты. Эми мындайда жетекчилерди көбүн несе баягы орустарда сөз бар. Короля делает свита деп да. Тегерегиндеги адамдар баягы же оң жака, же туура эмес жака жолдойт экен да. Тегерегиндеги адамдар туура эмес маалымат берип, булар менен сүйлөшүүнүн кереги жок, анан тигиндей мындай деп койдубу билбейт экен. Бирок мен бир нерсени так билем да. Мен өзүм эволюциялык жол менен өнүгүүгө ыктаган саясатчымын. Ар кандай мындай революциялык көрүнүштөргө мындай көз карашым терс десем болот да. Себеби бир күндө келип туруп эле жок дегенде ошол 20 миң адам болсо, 2 күн же 3 күн турган болсо, сөзсүз түрдө бийлик кандайдыр бир чечимдерге бармак. Бирок ага да шанс берген жок да. Келип эле 5 саатта биз нардан бери кылып, ак үйүбүздү өрттөп, бүт баарын талкалап чыгып кетип атпайбызбы? Бул мен ойлойм мынчалык да болбош керек да. Мен ойлойм эгерде ошо 20 миң эл 5 күнү чыкты, 6 күнү да турганда, 6 күнү обедке чейин бүт баары чечилмек. Ошол эле шайлоодун жыйынтыктары да жокко чыгарылбак, бүт баары мындай мыйзамдуу чегинде эле бүтүп кетмек да. Бирок эми биз ушундай кызуу, кандуу эл экенбиз. Адилетсиздикке аябай мындай кандай чыдабаган эл экенбиз. Келип эле сразу нардан бери кылып салып атпайбызбы? Мына Белоруссияны караңыз, 100 миңдеген адамдар чыгып алып, канча айлап турушту, кыла албады. Бирок бизде андай эмес. Бизде андай чыга турган болсо, Беларустун саны аз, ресурсубуз аз, биздин чыдам бир эле күнгө жетет да. Ошол күнү же бар же жок болуш керек. Бул жерде эми ар кандай субъективдүү маселелер да бар да. Ошо 20 миң адам толугу менен өз ыктыяры менен чыкты дегенден да алысмын. Ал жерде буларды дирижировать этип, анча-мынча мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп баштагандар да сөзсүз түрдө болду. Ошондуктан 3 күн, 4 күн, мисалы үчүн эл өз ыктыяры менен келбесе, 3 күн, 4 күн кармап туруп аябай кыйын. Финансылык жактан аябай кыйын. Акча бербеген учурунда деле жок дегенде балдарды барып обед кылып келчи деп обедине акча берсең деле көп акча кетет. Анан 3 күндөп, 4 күндөп турганга финансы коротуп эмне кылат? Андан көрө ошо 5 саат, 6 саатта бир мындай аракет кылып эле бүтүрүш керек болуп, ошого ыктап атпайбы? Мен ойлойм ошол 5-inde чыккан адамдар 6-сы күнү чыгып койгондо, 6-сы күнү обедке чейин баардыгы чечилмек. Бирок эми ага жетпей калды. Сооронбай Жээнбековдун жанагы неси
чеки кадам болуп калат да, ошондой эл жагынан эмес, эл ошо чыккан маселесин чечип алышты. 5 саат отурабыз, 5 сааттын ичинде. Бийлик деле ошо Кыргызстандын коомчулуктун мүнөзүн жаттап бүтүшү керек да буга чейинчи. Алар балким 3 жылга эле келди, но ага чейин деле бийликте болчу Жээнбеков. Анан сиз улуттук коопсуздук комитетинде иштегенсиз. Жок дегенде ошол тарап биздин мүнөздү жаттап бүтүш керек эле го деп атам да, даяр эмес беле анда ошо 5 саатка. Тилекке каршы биздин мына атайын органдардагы мындай жалтак болуп алды десем болот. Жалтактыгы кайсы жагынан? Баягы ачуу нерсени жетекчиге жеткирүүнөн коркушат да. Мен баягы мынау жагыңыз туура эмес болуп атат, мынау жактан элдер нааразы болуп атат деген сөздү жеткирүүгө баягы коркуп эле мени жумуштан алып коебу деп ушундай жетекчилер келип, анан мамлекет жетекчисин да көп иштен чыгарып коюп атат. Мен мисалы үчүн 2010-жылдагы окуялар болоордон мурда ошол эле мурда президенттин туңгуч уулу ошол факт түрүндө төрага болбосо дагы жөнөкөй жардамчы болгону менен ал факт түрүндө төрага ошол болчу. Балдар ага дагы көп маалыматтарды жеткирип аткан. Кийин аягында кабыл албай калган дейт да, балдар айтышат да. Мындай алып кирсең, дагы бүт жак жаман, бүт жак немеби, сен эле келсең ушундай жаман, бардыгы эле айтып атпайбы, жакшы деп атат. Көрүп атпайсызбы муну? Бул жерде да ушундай болуп калды го дейм да. Баягы жаман нерсени, же объективдүү бир туура эмес болуп аткан нерсени жеткиргенге коркуп эле мен көбүрөөк иштеп турсам ушул жерде азыр бир мындай жаман көрүп калбаса, иштен алып койбосо деп туруп эле баарын сылап сыйпап, баары эле жакшы 5-6 адам чыгып алып минтип атат, анан тигинтип атат деп. Албетте жетекчилерди бул мындай вакуумга, информационный вакуумга киргизип коет экен да. Ошондон улам анан объективдүү маалымат албасаң, мындай туура чечим кабыл алуу мүмкүн эмес. Жана орустар айтат го, со стороны виднее депчи. Мен өткөндө Садыр Жапаров милдеттерин токтотуп өткөрүп берип, анан шайлоого кетирди. Жыйын өткөрдү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен. Ошол жерде суроо бердим, ажыдарга эрте эле айланып бараткан жоксузбу депчи. Сиз азыр айтып атасыз, ошондой вакуумда калат тиги бу. Бирок ошонун баары бир адамдын өзүнүн эле эрки да. Эмне үчүн өзүн вакуумга калтырып атат? Сиз мисалы барып калчу болсоңуз ошондой кызматка, анда сиз да ошондой жана реалдуулуктан алыста каласызбы? Бир мындай адам өзү үчүн бир ыкма иштеп чыкса болот да, реалдуу маалыматты алып турууга, элдин арасынан угуп турууга. Илгери деле мындай бир жанагы кайырчадай кийинип алып деле хандар маалымат чогултчу да, карапайым элдин арасына чыгыпчы. Эмнеге өздөрүн ошондой вакуумга калтырып, улам эле жанагындай сценарийге келип атышат? Эми албетте бул ар бир жетекчинин же ар бир адамдын жеке сапаттарынан да кээ бир адам мындай сын пикирди угуп алат, критиканы угуп алып, анан ошого карата түздөнүүгө аракет кылат. Кээ бирөөлөр болсо мына жериң мындай болуп калды, өзүң ошондойсуң деп айтышып, урушуп, талашып кабыл албайт да. Ошон бул адамдын жеке өзүнүн мындай немесинен деп коем да, характеринен. Анан күчтүү адам болсо ал сөзсүз түрдө мындай ар тараптуу маалымат алыш керек. Анан ар кандай мындай кандай десем, тараптар менен тил табышып, байланышы болуп туруш керек да. Бирок тилекке каршы биздин кайсы жетекчибиз келбейли, ошо жетекчини мындай немеге алышат да, бир топ, бир уч адамдар алат дагы, анан ошолор бири-биринен кызганышып, башка адамдар кирип кетпесин, туура эмес маалымат жеткизбесин деп жамандашат. Мисалы үчүн Атамбаев учурунда деле ошол шопур деп коебуз. Мен ушу чек ара боюнча бир-эки маселелер боюнча кирип айтайын десем, ал дайыма тоскоол болуп, башка болуп, ошол жолугушууду уюштуруп бербестен, анан жамандап, бул тигиндей мындай бузукулук кылат, ошол жерде баягы кошуна элдер менен биздин элди бузукулук кылып чабыштырып аткан ушул деп жаман сөздөрдү айтып, маселе эмнеде? Маселе ошол жакын болуп кетпесин. Ошол региондон мен гана чечип турсам деген ушундай мындай кандай десем, пенделик майда. Пенделик ушундай немелерибиз бар да. Анан ошондон улам баягы бир уч адамдар анан ушу кольцого алышат. Анан ар кандай адамдардын келүүсүнө неме келтирбей, түрткүлөп аларды
кабыл алсын деп неме кылса да баягы кабыл алдыртпай, айтпай ошол эле жетекчисине тиги кирем деп атат, бул кирем деп атат дегенди да жеткирбей коет, анан ал ушундай болуп калат да. Сиз сабак аласызбы ошондой көрүнүштөрдөн? Мен ойлойм, ар бир адам ушундай бир тараптан маалымат албаш керек да. Ар жактан тарап алыш керек. Албетте мындай жакпаган нерселер болот, андай менде да көп болот. Тиги жагың мындай, бул мынау чечимиң тигиндей туура эмес дегендер болот. Ошол учурда мындай кичине бир катуураак тийсе дагы, бирок чын-чынына келгенде ошол адам сен үчүн күйүп айтып аткандыгын кийин билем да. Баягы жакшы сөз бар кыргызда, душман сүйдүрүп айтат, дос күйдүрүп айтат дегендей. Ошондуктан баягы келип алып эле бардыгы, ой сен жакшысың, сен кыйратып атасың, баары эле ушу сен эле деп айтып атат дегендер, алар эртең аңга алып барып учурат да. Анан тескерисинче мен азыр ушул биздин саясатчыларга да, мына жетекчи болом дегендерге да бардыгына кайрылып айткым келет. Тескерисинче ушундай бир неменин сөзү бар эле. Мнение наших врагов намного правдивее, чем мнение наших друзей. То есть биздин душмандар биз жөнүндө айткан пикири бул чындыкка жакыныраак да. Ошону уга жүрүш керек, уга билиш керек. Сөзсүз түрдө. Мен ошо сиз менен маектешүүгө даярданып жатып, социалдык тармактардан бир пикирди мындай көбүрөөк көзүмө түштү. Ушундай инсандын Жээнбековдор менен иштешип атканына мен капамын. Олукбек Кочкоровду мен Жээнбековдорго кыйбайм деген пикирлер бар экен да. Сиз азыр айтып атасыз, пикирлерге карап жүрөм. Өзүңүз ойлондуңуз беле ушундай? Сизди мисалы президенттик жарышка мурунку 2017-жылы катышканыңызда 9000ге чукул адам ишеним көрсөткөн да сизгечи. Анан ошолордун ишеними ойлондурду эле сизди ошол команда менен иштешүүгө. Албетте. Бирок ошол эле учурда мына министрликте иштеп атканда мен 500 миңдей калк менен түздөн-түз иштешип аттым. Жума сайын өзүм жеке кабылдамамда ошол эле майыптар болобу, оор турмуш абалда турган адамдар болобу, башкалар менен жолугуп аттым. Мисал үчүн мен айтып коеюн, инвалид общего заболевания деп коет, биринчи группа 2000 сом алат. Ошол кишилер эми баса албайт, эч көтөрүп алып келип, мен жаныма алып келип, урматтуу министр 2000 сом мен пособие алам. Ушуга жашса болобу дейт. Же болбосо эмгек стажы жок, кары картаң апаларыбыз, аталарыбыз келет. Улукбек мырза, мен 1000 сом социалдык пенсия алам. 1000 сом. Ушуга жашса болобу? Албетте мунун баардыгы чоң жоопкерчиликти мага жүктөйт. Мен ошонун үстүнөн издендим, иштедим, программа түздүм. Анан ошолордун тагдыры, ошолордун алдындагы болгон жоопкерчилик мени жөн эле мындай кетип калганга мүмкүнчүлүк бербеди да. Мен изденейин, эмне кылайын, керек болсо баягы ошол эле барба ал жака деген жака да барайын, бирок эгерде ушулар үчүн мен бир пайдам келсе деген бүтүмгө келдим десем болот да. Ошондуктан эң биринчи мен максатым ушул өзгөртүү жашоо. Чынында элибиздин мына кыйналып аткан, мына кечээ күндөрү акыркы мына бир жумадан бери болуп аткан суукту көрүп, мен ошол эле жан конуштарды барып айланып, өзүм үймө үй кирип жүрүп көргөн жалгыз бой эне, мисалы үчүн 7 баласы менен бир мисалды келтирейин. Чоң баласы 7-класста, кийинки баласы 6-класста. Колунда 90го чыккан энеси, ордунда жаткан энеси бар. Күйөөсү ичип таштап кетип калыптыр, жок дейт 1 жылдан бери. 1 жашка толо эле ымыркай баласы бар. Үйүнү карасаңыз, эми сыз, ушунчалык суук, паспорту жок. Балдардын күбөлүгү жок болгон үчүн тиги жөлөк пул ала албайт. Мамлекет тарабынан эч кандай жардам жок, мындай айтканда. Эмне кылып күн көрүп атасыңар десек, ошо 6-7 класстагы окуган балдарым барып мусор чукулайт. Ошол мусорный свалкада баягындай кардон топтойт, полиэтилен, желим бөтөлкөлөр топтоп, күнүнө 200 сом табап келет. Ошол 200 сом менен биз ошол нан чай. Ошол энелердин акыбалын көрүп, ошондой кыйналган элдерди көрүп, туруп мындай таштап кетип, же болбосо өз кызыкчылыгымда мына эмне болсо ошосун депутат болуп өтсөм болду. Тиги оппозиция болсо деле кыйкырып бакырып отура берем дегенден
Жок, сен реалдуу түрдө ошол мен оппозициялык депутат болуп көрдүм да 5 жыл. Кандай жакшы рационалдуу маселе көтөрбө, сунуш бербе, эч качан кабыл албайт. Бийликтин немеси ушунчалык тар болот экен, ичи тар болот экен, ушунчалык көрө албас болот экен. Ушул оппозицияда ушунун айтканы ишке ашып, мунун рейтинги өсүп кетпесин деп жакшысы жасабай коет, тескерисинче даже тескери жасап коюшу мүмкүн. Ошондуктан муну андан көрө бийликтин ичинен келип туруп ушундай бир эгерде мен эчтемени мындай программа эмне кыларымды билбесем бир жөн. Бирок мен ошол даяр программа менен тигинин эшигин каклап, бунун эшигин каклап, парламентте бүт баары жакта жүрүп анан кыла албагандан кийин ушуну ишке ашырайлы. Мен ошол эле премьер-министрлерге, башкаларга айтып аткам, мен авторствого мен неме кылбайм, претендовать этпейм. Ушу эл үчүн иштеп калсынчы, ушул программаны деп канча аракет кылдык, бирок болбоду да. Ошондуктан баягы Куранда да айтылат да, баардык амалдар ниетке жараша деп, ниетим туура болчу. Ниетим эптеп эле бийликке жетип алып, эптеп эле бир креслого жетип эмес, ниетим ушул кыйналган элдин жашоо деңгээлин көтөрүү болчу да. Мына мен бир эле мисалды келтирейин, мен ошол жаңы жумушка келгенден кийин, бир жумадан кийин ушул жаңы конуштарды, жаңы мен айткан 7 балалуу ошол кыз келиндерибизди көрүп келгенде, алар бүгүн неме ала албайт экен, мамлекеттен жөлөп. Эмне себептен? Себеби биздин ушул өкмөт менен бекитилген жообузга жазылып калыптыр, жашаган жеринен справка алып келиш керек деп. Ал жаңы конуш статусу жок болгондуктан эч ким мынау паланча адресте жашап атат деген справканы бере албайт. Ошондон улам ал пособие ала албайт. Же болбосо макул башка жерден кылайын десе дагы, алып келейин десе, паспорту жок. Паспортум неге жок? Себеби мөөнөтү өткөндөн кийин жаңылайын десе пропискасы жок. Үй жок болсо каяктан прописка болот? Пропискам жок деп паспорт бербейт, паспорту жок болгон үчүн балдарыга көөлүк бербейт, көөлүк жок үчүн жашаган жери жок болгон үчүн мамлекет жардам бербейт. Эң кыйналган адамдар ошол жерде, ошону өзгөртөйүн деп туруп 3 попытка жасадым, өкмөткө баягы токтомун жасап, артка тээп салат, 4 ай 5 ай кармап артка тээп салат. Башка кылат. Мен өзүмдүн бюджетим бир тиын силерден кошумча акча сурабайм. Өзүмдүн ичимдеги коррупцияларды, башка туура эмес иштерди оптимизация кылып, мен ошоларга пособияларын чыгарып берейин деп аракет кылып, 24 августта мен шайлоого кетүүмө байланыштуу баягы кызматын тапшырып аткан күнү Боронов Кубатбек Айылчиевдин кабинетине отуруп алып, ушул токтомго кол койдуруп кеттим. Дагы бир сиздин жарыяңыз, жакынкы Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлик кызматтан кетүү жөнүндө жарыяңыз мындай бир жеңил жылмаюуну жаратты да. Сиз айттыңыз, ойго да түрттү. Сиз айттыңыз, мен өзүмдүн арызым менен кеткенимди социалдык тармактар аркылуу билдим дедиңиз. Садыр Жапаров ошол кезде өлкө башчысынын милдетин аткаруучу болчу. Ал түштүктөгү жолугушууларында айтты, мен Улукбек Кочкоровду кызматтан кет деген эмесмин, бошоткон эмесмин, тескерисинче тиги коопсуздук комитетине тартайын деген оюм болгон. Ошондо кимиңер калп айтып атасыңар азыр? Маселем баары ушундай болуп атпайбы? Ушундай болуп атпайбы? Мен эми аппараттагы жөнөкөй бир эксперт эмесмин да, референт эмесмин да. Эми килтейген бир министр болсом, анан ошону 1 мүнөткө чакырып, жок эле дегенде ушу биримдикке кошулгандыгымды шылтоо кылып, мына биримдикке элдин наразы болуп атат, сен биримдиктен баргансың, кетчи деп койсо, мен эч жабышып алган жерим жок да. Анан ал киши айтты да, бул иштеп атат да, ордунда иштеп атат деп айтты да. Бирок мен иштебей элемин да. Анан чын айтканда, маселенин баары ушунда болуп атпайбы? Биз мынау адам кадрды мындай эле коелу, адамды да баалабай калдык да. Ушундай кызматтардан көп эле кызматкерлер өзүнүн кеткендиги жөнүндө ошол интернеттен балким мен сыяктуу айтып аткан жоктур, бирок көп эле ошондой эле болуп атат да. Бул жакшы эмес. Бул жакшы эмес. Мен айтып атпайбы? Мен албетте түшүнөм. Ар бир жетекчи өзүнүн командасы менен келип иштешкенге аракет кылат. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бирок ошол эле учурда менин подходум башкача да. Мен келем,
тапшырмаларды берем. Мага чейин кандай иштегениңерди билбейм. Мындан кийин эми мындай иштейбиз деп. Мен ушул министрликте иштегенде 2 жылдын ичинде болгону бир 5-6 эле адамды алдым. Сиз Садыр Жапаров менен 2010-жылы Ата Журт партиясынын тизмесинде шайланып келип, бир фракцияда иштедиңер да, анан араңарда бир чечилбей калган маселе калып калды эле. Мамилеңер кандай? Жок, эч качан андай. Эми албетте баягы жумуш учурунда анча-мынча баягы өтө ылдый сөздөр болот. Ансыз болбойт да. Андайлар боло берет. Бирок мындай келишпестик болуп, кандайдыр бир тирешип калып, бири-бирибизди жакшы жаман көргөндөй эч маселе болгон эмес. Тескерисинче ошол эле Садыр Нуркожоевич камакка алынгандан кийин комиссия болгондо биз комиссияда келип мен сүйлөйт элем деп өтүнүшү менен кайрылганда биз ошол палатада алып келели, угайлы, балким айтылбай калган кандайдыр бир дагы сырлар бардыр, сөздөр бардыр. Угуп коелу, бул адилеттүүлүк үчүн, анан туура чечим кабыл алуу үчүн аябай керек деп, аябай согушканбыз биз өз убагында. Керек болсо ошол эле мына 17-жылы камалгандан кийин деле биз өзүбүздүн туура эмес камалып калды, башка болду деп реакцияларды айтып жүргөнбүз. Мындай келишпей кала тургандай кандайдыр бир келишпестигибиз жок биздин. Керек болсо ошол мындан 1,5 жыл мурда болсо керек эле атасы өткөндө тажиясына барганда мен акыркы жолу Садыр Нуркожоевич менен атасынын тажиясында ошол жактан атасынын же энесинин тажиясында азыр эсимде жок. Казы болду акыркысы. Жок, уулуна бара алган жокмун, бирок атасы менен апасына тең баргам. Ошо, по-моему, апасы барган, апасы өткөндө, по-моему, ошондо тажиясынан учурашкан. Ошондон бери учураша элекмин. Колдон келишинче бул адамдык, мындай өзүбүздүн адамгерчилигибизди көрсөтүп, бир партиядан болгондон кийин кылып келебиз. Мен ойлойм, ортобузда эч кандай бир тирешүү, бөлүшө албай калган же бир касташа турган маселе деле жок. Сиздин бир сөзүңүз Баткен чек ара маселелерине байланыштуу Өзбекстан менен бир жаңжал чыгат чыкпайт болуп бир мындай талкууга түшүп барып токтогон да. Анан Атамбаев мен ал сөздү айткан эмесмин деп чыккан. Сиз болсо менин сөзүм мындай кескин бурмаланып калыптыр деп жарыялагансыз да. Ошондо Каримов тууралуу ошол сөз айтылды беле, жок беле сиз тараптан дагы, анан Атамбаев тараптан дагы. Бир нече жыл өттү, эми мындай ачыгын чынын айтканга убакыт келди го. Көпчүлүк, коомчулук мен атайын бир журналисттерге чыгып айткандай неме кылып келишет да, айтып келишет. Чын-чынына келгенде бул партийный конференция болчу. Өзүбүздүн партиялаштардын арасында болуп аткан сөз. Мындай айтканда ичара үйдө болуп аткан сөз да, бул баягы коомчулукка. Бирок ошол жерде биздин кээ бир оппоненттер ошону жаздырып алып колдонуп кетишти. Эмне себептен колдонуп кетишти? Ошол эле Атамбаевга каршы колдонуп кетишти. Өзүнүн жеке кызыкчылыгында да. Мен ал кишилерге да өз убагында айткам, ушул эл аралык бир чыр-чатакка алып келе турган болуп калды. Ушуну жарыялабай эле койбойсуңарбы десек, ой бизге сонун неме болуп атат. Атамбаев менен биз эсептешип алыш үчүн керек болуп атат деп аябай муну раскрутка кылганга аракет кылышкан да. Бирок сөз болгон. Эми азыр бүгүнкү күндө айтсам болот. Мени өкүндүргөнү ошол кандайдыр бир чечүү жолдорун изденбестен бирөөдүн өлүмүнү күтүп отурган бул жетекчиге туура эмес сыпат деп ойлойм да. Андай сөздөр болгон, эми азыр айтып кое берсем болот. Сиздин өмүр таржымаңызды карап чыктым. Ал жерде окууну бүткөндөн кийин эле УКМКда иштеп баштаптырсыз, башкармалык башчысына чейин жетиптирсиз, андан кийин салык кызматында иштептирсиз да, андан саясатка өтүптүрсүз да. Анан ошондо Бакиев колгон маалда сизди да кызматтан алып салышты эле. Эмне болду эле? Кантип саясатка келип калдыңыз? 2010-жылы болгондо да ал кезде Бакиевчилер деп сыпатталган партия менен. Мындай болду азыр. Мен эмгек жолумду ушу финансы системасынан баштагам. Мына Свердлов району Бишкек шаарында бюджет боюнча жетектөөчү адис, андан кийин экономика финансы министрлигинин борбордук аппаратында иштегем, андан кийин улуттук коопсуздук кызматында иштеп 2007-жылы болсо керек, биз ошол эле Бакиевдин уулу менен пикир келишпестик болуп бош жүрүп калгам. Бош жүрүп калганда улуу болгондо улуу баласын айтып атасыз? Ооба, улуу баласын айтып атам. Ошондо бул жерде да мен азыр айтып кое берсем болот.
ошол улуттук коопсуздук кызматындагы ички баягы тендер маселелерине мени мүчө кылып комиссия киргизип койгон экен. Ошол жерде туура эмес сатып алуулар болуп атканда мен комиссия кол койбой коюп, ошонун чыр-чатагыбыз ошондон башталган. Мени келип тиги зам председатель азыр раматтылык болуп кетти, генерал Жумабаев деген бар эле, ал келип ушуну жөн эле коюп кое бербейсиңби, марат суранып атат тиги бу дегенде мен кол кое албайм. 4 миллион сомдук нерсени 12 миллионго сатып алсаңар мен кантип кол коем деп десем, биз СМБде бизди ким текшермегиле деген сөздөр да болгон, бирок эми керек болсо бул башка жакта иштесең дагы азыр көрүп атпайбыз, президенттер деле камалып атпайбы. Ана мен ошондон бизден чыр-чатак башталып, ана мен жумушсуз жүргөндө андан кийин мен салык кызматына барып калдым. Салык кызматында иштеп революция болду. Революция бүткөндөн кийин анан жаңы келген жетекчилер эми силер жумуштан кеткиле деген сунуш болду. А мен айтып атам, эмне себептен, эмне түрткү болду? Мен иштеп аткан учурда мен ошондо бир 12 ай, 12-13 ай, бир жылдан биртке эле ашкан убакыт иштедим эле. Мен иштеген учурда мен көрсөткүчтөрдү 500-600%ке көбөйттүм. 10%ке эмес, 20%, 500-600%ке көбөйтүп атам. 5 эсе 6 эсеге көрсөткүчтөр өсүп атат. Экинчи жагынан аттестация болду. Аттестациянын жыйынтыгы боюнча ээлеген кызматынан өйдөрүк кызматка татыктуу деп азыр мен чоңоюуга резерв кадровда турам. Анан эмне себептен кетиресиңер десек, эми силер акылдуу жигитсиң да эми түшүнүп атасың. Түшүнөсүң, биз өзүбүздүн команда менен иштейт, маселе жок деп жазып берип кетип калгам. Анан ошол учурда анан ата журттан мен ал учурда эми саясатчы деле эмес элем. Анан ата журттан чакырып калган, башка партиялар чакырганда эмес. Чакырды эле. Келдибеков, себеби мени ошол жака жумушка да Келдибеков чакырган. Салык кызматына. Салык кызматына чогуу иштешип калдык. Андан кийин ал киши бизге сунуш берип калды. Бардык, элибиз жакшы колдоп, өзүбүздүн берилген аймакта биринчи орунду алып, жакшы жетишкендик менен эл жакшы колдоп келип депутат болуп иштедик. Кечээ сиз ушул берүүгө УКМКнын мурдагы төрагасы Адил Сегизбаев келип катышып кеткен. Анан ал киши айтты, ошо мен ал кызматка баргандан кийин көп маалымат эми колумда бар, комитеттин да. Кыргыз өлкө негизи жакыр эмес. Жакыр деп эле жөн эле кулабызга сиңирип коюшкан, жакыр эмес. Аябай эле бай өлкө, бирок ошо байлык 150 үй менен тегерегинде эле чөнтөгүндө айланып жүрөт деп. Ошондой эле ойдо азыр сиз да айтып атасыз да, тиги байларга өлкөнүн ар бир жарандын жакшырып кетиши кереги деле жок экен деп. Ошол 150 үй бүлөнүн катарына киресизби, кирбейсизби? Өзүңүздү кошосузбу ошо? Жок. Орто үй бүлөдөнмүн десем болот. Орто. Менден өйдө жашаган үй бүлөлөр аябай деле көп болуш керек. Аябай деле. Кээде тамашалап да айтып калабыз да, мындай прожиточный минимум деген бар да, бир айда бир адамга 19-жылда 4806 болуш керек болду. Бир адамга бир айда керектелүүчү сумма. Немеде болсо, тиги быйыл эми азыр мына курс өстү, башка болду, ал 5000ден да ашып, 5,5 болуп калды окшойт. Мындай карап көрсөк, 7 балам бар. Адам башынан эме кылып көрө турган болсок, ушу ортодон дагы мындай орто эле үй бүлөмүн деп айта алам да. 150 эмес, 1,5 миң үй бүлөгө да кирбейбиз биз. Өзүбүздүн, бирок Кудайга шүгүр, өзүбүздүн оокатыбыз бар. Ушу балдар ачка калбагандай болуп, үстү жыртык болбогондой болуп, суукта үшүп калбагандай болуп, ошол эле окуусуна башкасына жеткендей өзүбүздүн оокатыбыз, тамагыбыз бар. Кудайга шүгүр. Бирок ошол эле балда сиз аябай кандай чоң акчаны талап кылган шайлоо кампанияларына катышып атасыз, демек сиздин демөөрчү барбы? Жок, чын айтканда биз азыр мына шайлоо кампаниясына өзүбүздүн тарапташтарыбыздын чисто мындай кандай десем, жардамы? Немебиз менен эле кетип атабыз да, энтузиазм менен, же болбосо бардык ыктыярчылардын демилгеси менен эле, бардык эгерде мага келип иштеп аткандардын дагы кол кабыш кылып аткандар дагы ыктыярчылар өздөрү келип жардам берели, кол топтоп берели, башка кылайлы деп анан ушундай аракеттерин көрүп, бирөөлөр дагы башка жагынан жардам берип, ушинтип чоң акча мындай коротуп бул шайлоого барам деген дагы ниетим жок. Азыр сиз буга чейин жогорку кеңеште депутат болуп иштедиңиз, мындай барлык депутаттардын катарында болгон жоксуз. Андан кийин
президенттик шайлоо жарышына катыштыңыз, бүгүнкү күндө да катышам деп арыз берип атасыз. Анан ушул Улукбек Кочкоров деген жарандын, инсандын жаралышына, түптөлүшүнө, бүгүнкү күнүнө чейин эмнелер таасир этти, кимдер күчтүү таасир этти, кимдер сабак берди, кимдер сатып кетти, кимдер мындай жакшы колдоо көрсөттү, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен азыр бир китеп жазып атам, чындыкка карай жол деп. Ушу кичинекейимден эле албетте ата-эненин таасири, тайтабыз аябай чынчыл, мындай коммунист киши болгон. Өз убагында ушул райондо чоң кызматта да болуп, ошо кызматта болсо дагы эч качан мындай кызматтык унаасына минбестен өзү бир 7-8 километр алыста жашаса дагы эртең менен эртелеп пешком кетип, жөө барып, жөө келип ушундай иштеген тайтабыз бар эле. Ал да дайыма айтып, мындай таза иштегиле, мындай иштегиле деп айтат эле. Атам дагы өз убагында ушул коммунисттик партияга мүчө катары, мүчө эмес, кандидат катары туруп, анан бирок баягы ал киши да мындай көп нерсени айта берчү, мындай бул мамлекеттин келечеги жок, туура эмес иштер болуп атат, тигиндей болуп атат, мындай болуп атат деп баягы ошол биз анда кичинекей болчубуз, көп нерсени айтып калчу. Мамлекет мындай болчу болсо жок болот бул мамлекет деп, себеби ошол эле тоют бүгүн неме кылып атабыз, даярдап атабыз, тоютубуз мынча сомго туруп атат, андан өндүргөн сүтүбүз мынча сом 10 эсе арзан кетип атат, бул артына иштеп атабыз, анан тигиндей мындай. Ошол эле баягы припискалар болуп, анан болбогон рейстерге баягы бензиндер жерге төгүлүп аткандарын айтып эле кейип мындай. Албетте ушу ата-энебиздин ушундай бир немеси, сыпаты, тайтабыздын ошол эле ошого окшогон бир чынчыл болгон, албетте өзүнүн таасирин берди десем болот. Мектепте да жакшы окуп, анан Мурда Союз учурунда ошол эле мектепте дагы мекенчил мындай неме алганга, тарбия алганга аябай багытталган эле да, туурабы? Азыр эми биз мектепте дагы башка жакта дагы мындай тарбияга анча көңүл бербей койдук, бирок Мурда Союз учурунан мекенчил болууга, бир идеологиянын тегерегинде мындай идейни болууга аябай көңүл бурчу. Ошонун баардыгы албетте биздин мындай характерибизге өзүнүн таасирине берди, таасирин тийгизди. Андан кийинки анан мамлекетти 21 жашымдан мамлекеттик кызматта иштеп атам. Ошо мамлекеттик кызматтарда болуп аткан, көрүп аткан адилетсиздик, туура эмес чечимдер, туура эмес иштер сөзсүз түрдө муну бизде мындай такшалтып анан ушундай саясатка барышыбызга дагы ушул түрткү болду десем болот. Мен азыр мына чындыкка карай жол деп китеп жазып атабыз. Ал башымдан өткөн коррупциялык ар кандай иштер, кандай кылып биз ошол эле премьер-министрдин үстүнөн иш козгосок, 2 күндөн кийин баягы ишибизди токтотуп коюп, ошол эле учурда кандай Кыргызстанга кыянатчылык менен түзүлгөн келишимдер болгон, жана башка кайсы бир адамдар кантип байыган боюнча ошо башымдан өткөндөрдүн баардыгына бир тизмектеп жазып, бир мындай таштап кетейин деп атам. Себеби эртең күнү Улукбек Кочкоров бул ким, эмне иш аткарды дегенде мындай элде мындай немеси болсун деп атам. Ошол китепти Кудай буйрса окуп чыкканда адамдар билет да, эмне себептен мен саясатка бардым, эмне себептен мен ушундай. Кээ бирөөлөр айтат, сен тыйының жок, шайлоого барып эмне кыласың депчи, өзүңдү жөн эле кыйнап, мунун баардыгы нерв, переживание, туугандарың, досторуң, стресс, эмне кыласың барып депчи. Тигин акчасы бар, мунун бийлиги бар, дагы башка. Бирок ошонун баягы ичиңде болуп аткандын баары мындай жөн эле жатып алганга, Кудайга шүгүр, бала чакам бакканга оокатым бар деп жатып алганга мындай жол бербейт. Бакиевдин тушунда улуттук коопсуздук комитетинде иштеп калдыңыз. Анан ошол учурда мен мындай бир кылмыш теманы жазган багытта иштечүмүн да. Аябагандай көп буйрутма киши өлтүрүүлөр болгондо, алардын арасында президенттин өзүнүн администрация башчысы да каза болгон. Анан ал жөн эле ДТП катары өтүп кеткен да. Ошол учурларда сизде мындай бир жарандык неме каршылык, биерге батпаган бир нерселер жаралчу эле. Сиз ошол комитеттин кызматкери болчусуз да ошол. Ооба, мен айтып атпаймынбы, 2007-жылы баягы Марат Бакиев менен келишпестик болуп калгандан кийин мен аякта мындай иштебей калдым. Ошондуктан жана сиз айтып аткан иштердин баары ошол кийинки жылдарга туура келди. Албетте туура эмес болуп аткандыгын
бардыгы эле ичинен туюп билип көрүп турду. Эми окшош болсо деле окшоштур, баягы авариядан күйүп кетти, анан та башка эл билип турду да баарынча. Кээ бир учурда биз ойлойбуз, ушинтип айта берсек ишене берет деп. Айтпаса эле ишенди деп ойлоп калабыз да. А чын-чынында кээ бир учурда айтпаса деле бирок ичинен түйүп койсо, ал кандай болушу мүмкүн? Өлкө биздин өлкө эле эмес, бүткүл адам заты да бир эле вирустун алдында аябай алсыз экен да. Ал вирус келди дагы биздин жөн эле жанагы жыртык тешиктин баарын ачып көрсөтүп койду. Экономикалык жагы аны айтса өзүнчө кеп. Ал эмес жана элдин жөнөкөй өзүнүн ден соолугуна, дени сактыкка кам көрүү аракети жоктугунан жөн эле жана өпкөнү 100% иштетпей турганын ачыктап койду да. Сизде ал учурлар кандай өттү? Өзүңүзгө кандай кам көрөсүз? Эмне кыласыз? Чуркайсызбы? Сүзөсүзбү? Машыгасызбы? Өлкө башчы болом деген адам өзүнүн ден сактыгына да кам көрүш керек да. Ооба, сөзсүз түрдө спорт менин жашоомдун бир бөлүгү десем болот. Спортсуз жашоомду мындай элестете албайм да. Бирок мына пандемия учурунда тилекке каршы спорт залдар жабылып, ошо биздин баягындай машыгуубузга дагы кичине тоскоолдук болуп атты. Мен өзүм жумасына 3 жолу футбол ойнойм. Өзүбүздүн мына мурдагы кесиптештер, клуб полковников деп, ушул СНБнын кызматкерлеринен, анын ичинен көбүнчөсү бул уже пенсиядагы кызматкерлер. Мен өзүм ошол жактын пенсионермин. Жумасына 3 жолу биз такай футбол ойноп турабыз. Мындан сырткары волейболда ойнойм. Мүмкүн болушунча жумасына 2 жолу волейбол ойногонго аракет кылам. Суга сүзгөндө дагы болот, бирок такай деп айта албайм. Бирок кез менен, убакыт менен андай да болот. Анан албетте мына пандемия мамлекетибиздеги болгон бардык маселелерди мындай сыртка чыгарды десем болот да. Ошол 30 жылдан бери биз туура багытта барбай аткандыгыбызды ачык айкын көрсөтүп койду. Биз туура эмес иш кылып аткандарыбыздын баарыны мындай көрсөтүп койду десем болот. Ошондуктан биз түп тамыры менен мындай ушу мамлекетке болгон, элге болгон негизги эле ушул жүргүзүп аткан саясатыбызды оңдош керектигибизди көрсөтүп койду. Бүгүн мына мамлекет акчаң болсо жаша, акчаң жок болсо өлүп калсаң да мен сага жооптуу эмесмин деген мамлекетти куруп алдык да. Жоопкерсиз мамлекет. Мен буга карамандай каршымын. Бүгүн элибизди биз толугу менен салып берип койдук. Ошол эле ооруй турган болсоң, фарм компанияларынын колуна, ошол эле жеке медицина мекемелерине салып берип койдук да, каалашыңча. Бүгүн азыр бизнес, же болсо рынок мамилелери, экономикасы, суроо талап, спрос порождает предложение. Да нет. Мунун бардыгы элди жакырчылыкка, элди баягы пейилинин бузулушуна, бири-биринен жулуп алганга тарбиялап атабыз. Мурдагыдай мына социализм учурунда кандай ток пейил калкыбыз бар эле. Канчалык бири-бирибизге баягы боорукер калып бар эле. Бүгүн жырткычтарды тарбиялап атабыз да, калкыбызды жырткыч бол. Заманың бөрү болсо бөрү бол, жулуп ал, башка кыл деп. Мурдагыдай болбой калды да. Мурда биз союз учурунда жашап калдык. Кандай мамлекет эле? Сиз ошол заманга кайтуу реалдуу деп ойлойсузбу? Ошондой мүнөзгө. Реалдуу. Мына бүгүнкү эле Скандинавия мамлекеттерин алсаңар. Бүгүнкү Скандинавия мамлекеттеринде ошол эле Финляндия, Норвегия, Швецияда жашоо деңгээли эң бийик социалдык мамлекет. Бирок мамлекет бул жерде ошол мындайда өкмөттүн же мамлекеттин функция, ар кандай функциялар, социалдык функция перераспределение деген бар да. Байлардан алып, жакырларга берген ушундай функция. Тилекке каршы бизде функция перераспределениясын жакшы иштетпейт. Байгандар эбегейсиз чоң байып кетип атат. Жакырланган эбегейсиз жакыр болуп кетип атат. Мына ошол эле мамлекеттин, элдин байлыгы деп жазылып турат Конституцияда кендер. Кендерди кичине акчага бир чиновниктерибиз өзүнүн чөнтөгүнө акча алып алып, бирөөгө берип коюп атат, элди урбай ойногон жок. Өзүнүн кызыкчылыгында байып атпайбы? Ошол эле көмүрдү элге кымбат баада берип атат. Буга окшогон нерселерди ушуну бир ойлонуп, кайрадан баарын ойлоштуруп чыгыш керек. Байлар байый бере турган, кедейлер кедей болуп кете бере турган ажырымды көбөйткөн системаны токтотушубуз керек. Биз мүмкүн болушунча орто катмардагы элибизди неме болушубуз керек да.
Балким бир 10% кымбат, 70-80% бизде орто калк болуш керек. А бизде бүгүн 80% калкыбыздын кирешеси жашоо минимумга жетпейт. 80%. 80% жакыр. Байлар бир учулы адамдар. 2017 жылкы президенттик шайлоого кайтсак, сизге бир 9000дей эл ишеним көрсөткөн, анан 3 жылдын ичинде ошол ишеним өстү деп ойлойсузбу? Сизге шайлоочунун көз карашы кандай болду деген жоромол бар сизде? Мен мындай, биринчи жолу катыштым, 9000 добуш аз алдым деп бир жагынан өкүнсө, бир жагынан сүйүндүргөнү муну бир жерден алган жокмун да. Албетте көбүрөөк ошол өзүмдүн туулган, өскөн ошол чөлкөмдөн алдым, бирок Кыргызстан боюнча бүт жерден 1 добуш, 2 добуш бар. Демек, уруктук бар деп мен ошого сүйүнүп калдым да. Бул Кудайым буйрса, бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсүкүнү бул өсүп чыгат. Бул эртең мөмөсүнү берет деген менде чоң ишеним бар. Мен эң ошо сүйүндүргөнү, жалпы немеси саны аз болгону менен эң сүйүндүргөнү бүт бардык жерден алдым. Албай калган жерим болгон жок. Ар бир райондон, ар бир айыл өкмөттөн бирден экиден болсо да добуш алдым, бул жакшы. Байтан бери узак маек болду. Сизге ыраазычылык билдирем. Ушунча убакыт бөлүп, азыр мен түшүнүп атам, ар бир минуттаңарындай саналуу да. Анан ошого карабай, ушинтип келип, элге айтар кеңешти кеңири айтып бердиңиз. Жашыра турган моменттер болбоду менимче да. Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Буюрса дагы көп иштешебиз деген ниет бар. Урматтуу көрөрмандар, назарыңыздарда саясий коктейль берүүсү болду. Улукбек Кочкоров менен биздин маегибизди supertv.kg сайтынан, ошондой эле YouTube'дагы жаңылыктар Super TV каналы, ошондой эле Super TV каналдарынан көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман эсен болуңуздар.